Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Менин маанайым эң сонун. Сабакка даярсыңарбы? Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Сабактын темасы ата энелер. Бүгүнкү сабакта мадалдык сөздөрдү кеңирде колдонуп, ата энелериңер жөнүндө айтып бересиңер. Сүйлөм толуктап, суроолорго жооп бергенге машыгып, үй бүлөлүк майрамдар жөнүндө өз алдынча презентация даярдайсыңар. Үй бүлөлүк баалуулуктар жөнүндө жыйынтык чыгарасыңар. Сабактын активдүү сөздөрү менен тааныш кыла. Сөздөргө көңүл коюп окуп, менин артымдан кайталап, жаңы сөздөрдү үйрөнгүлө. Эмгек. Эмгек. Мен эмгектенем. Сен эмгектенесиң. Биз эмгектенебиз. Алпештеген. Кандай деген суроого жооп берет. Алпештеген. Алпештеген энем менен атам. Бул ырда кездешет. Кийинки сөз. Бул сөздү силер билесиңер. Эс алуу. Мен эс алам. Сен эс аласың. Кел, чогуу эс алалы. Биз ысык көлдө эс алабыз. Үй бүлө куруу. Байкем үй бүлө курду. Үйлөндү деген мааниде. Сүйлөмдө мадалдык сөздөрдү колдонууну көрөлү. Мадалдык сөздөр кандай сөздөр? Байкап тургула. Текстти менен кошо окугула. Окуганда сүйлөмдөгү айтылган ойго карата сүйлөп жаткан кишинин өз көз карашын, ар түрдүү мамилесин билдирген кайсы бир сөздөр жана сөз айкаштар бар. Ошол сөздөр мадалдык сөздөр. Текстти угабыз. Силер көбүнчө эмнеге кызыгасыңар? Балким, ыр укканды жакшы көрөсүңөр. Албетте, үй бүлө менен отуруп, кино же клип көргөн жагат. Мейли ыр уккула, же кандайдыр бир тасма көргүлө. Баары бир, менимче, тасмада да музыка маанилүү. Кыскасы, угуп жатып, ырдын сөзүнө көңүл бурасыңар, же музыкасына маани бересиңер. Баса, ата эне жөнүндө жакшы ыр бар. Аны Турар Кожомбердиев деген акын жазган. Бул ырдын музыкасын ким жазган? Балдар, кызыл түс менен берилген сөздөр мадалдык сөздөр экенин байкадык. Бул сөздөрдү кошкондо автор айтылып жаткан текстке өзүнүн көз карашын билдире алды. Экрандагы шилтеме менен кирип, Жолдубай Кайыповдун аткаруусундагы ата энем деген ырды уккула. Угуп жатканда кандай элестер пайда болду? Ассоциация деген нерсе дароо оюна келе калган түшүнүктөр. Бир нерсени укканда эмне элестеп кетсе, ошону ассоциация дейбиз. Анда эмесе ырды угуп жатып, эмне элестегенин көңүл буруп угабыз.
Балдар, укканыңар боюнча суроолорго жооп бергиле. Ыр жактыбы? Эмне үчүн жакты? Жакпаса, эмне үчүн жаккан жок? Ырдагы негизги каарман эмнеге капаланып жатат? А эмне үчүн ата-эненин эмгегин акташ керек деп ойлойсуңар? Чоло тийбейт деген сөз айкашын кандай түшүндүңөр? Ушул сөз айкашка синонимдерди таап көргүлө. Ырдагы ай өткөрбөй деген сөздүн маанисин өз алдыңарча түшүндүргүлө. Атасы менен апасын сагынса, каарман эмне үчүн аларга барбай жүрөт деп ойлойсуңар? Ырды укканга чейинки сурообуз: ырды угуп жатып эмнелерди ассоциацияладыңар? Эгерде суроого жооп берүү кыйын болсо, экинчи жолу дагы уккула. Андан кийин суроолорго жооп берүү мүмкүн болот деп ойлойм. Сүйлөмдү толуктап жазгыла. Биз үйрөнгөн кызматчы сөздөргө көңүл бурабыз. Кайсы кызматчы сөздөр сүйлөмдө калтырылган? Божомолдогула. Өз алдыңарча иштеп, презентациялагыла. Үй бүлөңөрдө майрамдарды кандай өткөрөсүңөр? Ал жөнүндө айтып бергиле. Презентацияңар PowerPoint боюнча түзүлгөн болсо, кызыктуу болот. Каалаганыңар экинчи тапшырманы аткаргыла. Үй бүлөңөрдө туулган күндөрдү кандай белгилейсиңер? Ал жөнүндө презентация кылып айтып бергиле. Ал эми кээ бирлери үчүнчү тапшырманы тандаса болот. Үй бүлөңөрдө эс алуу күндөрүн кандай өткөрөсүңөр? Ата-энеңер менен чогуу болосуңарбы? Бул жөнүндө презентация жасап айтып бергиле. Тандаган тапшырмаңарды аткаргандан кийин мугалимиңерге жибересиңер.
Мугалимдин сунуштарын алгандан кийин тапшырманы жакшыртып оңдоп, өзүңөргө портфолиоңорго сактап койсоңор болот. Бул тапшырмаларды аткарууда экрандагы даяр кеп үлгүлөрүн колдонсоңор болот. Мисалы, биз үй-бүлөбүз менен жаңы жыл майрамын майрамдайбыз. PowerPoint даярдаганда слайдка өзүңөрдүн үй-бүлөңөр менен түшкөн фото сүрөттөрдү салгыла. Салган фото сүрөттөрүңөрдү комментарийлеп, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Дагы бир мисал. Кийинки слайдтан карайбыз. Үй-бүлөбүз менен туулган күндү үйдөн өткөрөбүз. Апам дайыма таттуу торт жасап берет. Бул жерде дагы туулган күн жөнүндө айтып берүүнү каалаган окуучулар өздөрүнүн фото сүрөттөрүн даярдаса болот. Биз берген даяр кеп үлгүлөрүнөн башка дагы сүйлөмдөрдү түзгүлө. Бир нече слайдтарды даярдагыла. Акыркы тапшырманы тандагандар үчүн дагы үлгү. Бул слайдта ата-энем менен эс алуу күндөрү тоого чыгып, футбол ойнойбуз. Атам шишкебек бышырат деген мисал берилген. Ал эми силерде эс алуу күндөрү кандай өткөрүлөт? Ата-энеңер менен эмнелерди жасаганды, чогуу өткөргөндү жакшы көрөсүңөр? Ошол күндөр жөнүндө фото сүрөттөр барбы? Балдар, өз алдыңарча аткарган тапшырмалардан кийин аталар камкорбу деген суроонун үстүнөн ойлонуу жеңил болот деп ойлойм. Фото сүрөттөрдү жасап, слайдтарды даярдагандан кийин аталардын камкордугу жөнүндө айтып бергиле. Бул ооз-2 тапшырма. Бирок кантип айтып берүү деген суроо бар. Силерге таяныч сунуштайм. ооз-2 сүйлөөдө эң алгач тексттеги негизги маселени табыш керек. Кайсы нерсе эң негизги нерсе? Ошондон баштагыла. Ошол жөнүндө өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Анан ал оюңарга аргументтерди келтиргиле. Ар кандай мисалдарды келтиргиле. Аягында сөзүңөрдү жыйынтыктап, тыянак чыгаргыла. Ошондо силердин монологуңар кызыктуу жана мазмундуу болот. Анда эмесе аталардын камкордугу жөнүндө текст окуйбуз. Сиздер көбүнчө апа жөнүндө тексттерди окугансыңар. Эми аталар жөнүндө эмнелерди окуйбуз деп ойлойсуңар? Активдүү сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Бул сөздөр текстте кандай болуп кездешет? Жумуртка. Жумуртка. Пингвиндер жумурткасын коргойт. Балапан. Балапан. Пингвиндер балапандарын коргойт. Демек, текст эмне жөнүндө болот деп ойлойсуңар? Алдыңардагы сүрөт менен маектешели. Сүрөт боюнча маектешүү үчүн тексттеги айрым сүйлөмдөрдү окуп көрөбүз. Пингвиндер катуу суукта жумурткасы менен чогуу болот. Пингвиндер катуу суукта жумурткасы менен чогуу болот. Пингвин балапандар көпкө чейин ата-энесинин алдында болот. Пингвин балапандар көпкө чейин ата-энесинин алдында болот.
Тексттеги даяр сүйлөмдөр менен сүрөттүн маанисин түшүнүп алдык. Эми ушул сүрөттөр боюнча өзүңөр сүйлөм түзүп көргүлөчү. Төмөнкү сөздөрдү катыштырып, чакан текст түзгүлө. Түзгөн текстиңерди дептериңерге жазып алгыла. Деңиз жээги, суук, сабырдуу, камкор, пингвин же пингвиндер балдары үчүн тоңуп калат. Тапшырма аткарууга убакыт беребиз. Балдар, текст түзө алдыңарбы? Анда эмесе окуу китебиндеги текстти окуп, өзүңөр түзгөн текст менен салыштыргыла. Сабырдуу ата пингвиндер. Албетте, табиатта баласына кам көрбөгөн жандыктар жокко эсе. Бирок башкаларга караганда тукуму үчүн өзгөчө кам көргөн жаныбарлар да көп. Балдары үчүн көп кырмандыкка барган жаныбарлардын бири Антарктиданын 40 градус суук жерлеринде жашаган пингвиндер. Алар кыштын эң суук убагында жумуртка баса баштайт. Пингвиндердин башка жаныбарлардан айырмасы, жумурткасын ургаачысы эмес, эркеги басат. Ургаачысы узак аралыктарга жем издеп, 4 айга чейин уясына келбейт. Себеби мындай убакта негизги азыктанчу булагы болгон деңиз жээги тоңуп, жүздөгөн километрлерге созулуп кетет. Кышкы бороондун ылдамдыгы саатына 120 километрге жеткен суукта да пингвиндин эркектери ачкалыкка чыдап, жумурткасын 1 мүнөттө эң калтырбайт. Антпесе, жумуртка андай суукта 1-2 мүнөттүн ичинде эле тоңуп калат. Балапаны чыга турган мезгилде кайтып келген ургаачысы карынына катып келген тамагы менен балапанын тойгузат. Балапаны дагы бир топ убакка чейин ата-энесинин буттарынын ортосунда жашайт. Пингвиндин эркектери өтө сабырдуу жана камкор ата болуп жаратылганы алардын тукумунун уланышынын негизги себептеринин бири болуп эсептелет. Балдар, окуган текстиңер боюнча суроолорго жооп бергиле. Текст эмне жөнүндө жазылган? Пингвиндер кайда жашайт? Эмне үчүн ошол жерде жашайт? Энеси кайда кетет? Эмне үчүн кетет? Эмне үчүн жумуртканы пингвин ата басып чыгарат? Пингвиндердин атасын сүрөттөп бергиле. Балдар, силер текстти окуп, анын мазмуну боюнча суроолорго жооп берип, эми жазуу ишин жазууга даяр болуп калдыңар. Үй бүлө темасы боюнча эссе жазгыла. Эссе жазууда
төмөнкү суроолорго жооп бериш керек. Ар бир суроого бир же бир нече сүйлөмдөр менен жооп берип, аларды бири-бири менен логикалык жактан байланыштырып жазып отурсаңар, эссеңер даяр болот. Үй бүлө деген эмне? Үй бүлө кандай болуш керек? Үй бүлөдө канча бала болгон жакшы? Эмне үчүн андай деп ойлойсуңар? Кайда жана кайсы жерде жашагың келет? Үй бүлөлүк мамиле кандай болуш керек? Үй бүлөдө ата-эненин милдети кандай болуш керек? Үй бүлөдө балдардын милдети кандай болуш керек? Эмне үчүн? Мына ушул суроолорго жооп берүү менен эссени ийгиликтүү жаза аласыңар. Даярдаган эссеңерди мугалимиңерге жиберип, текшерткиле. Мугалимдин сунуштары менен кайра иштеп, жумушуңарды жакшыртсаңар болот. Ийгиликтүү жазылган эссени портфолиодо сактагыла. Балдар, өзүңөрдү баалагыла. Сабакта кандай иштедиңер? Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болдубу? Бардык тапшырмаларды аткара алдыңарбы? Анда сен азаматсың деген биринчи белгини өзүңөр үчүн белгилеп алгыла. Айрым бир суроолорго кыйналып жооп берсеңер, экинчи белгини белгилеп алгыла. Сен жакшысың деген белги. Ал эми көпчүлүк суроолор силер үчүн кыйынчылык жаратса, үчүнчү белгини белгилеп алгыла. Ойлонуп, кайсы белги сеники жакшылап белги коелу. Эгерде сен жакшысың, сен аракет кыл деген белгилердин бирин белгилеп алган болсоң, анда өзүңдүн мугалимиңе кайрылып, суроолор менен талкуу жүргүзгүлө. Кайсы жерлери кайталаш керек болсо, мугалимиңер жардам берет. Ушуну менен сабагыбызды аяктадык. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.